Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим. Көптөн бери кирбей калдым. 2-3 күн өтүп кетти. Баарыңыздардан суранам, бөлүшүп комментарий калтырып коюңуздар. Кудай буйрса, Куда кааласа, жакшы жаңылыктар бар. Мен күнөөлүү эмесмин. Мен Кыргызстанга чыккынчылык кылган эмесмин. Тескерисинче Кыргызстанга пайда алып келгем деген адамдардын Кыргыз элине кыянатчылык кылып, 2008-жылы Адахан Мадумаров Казакстан өлкөсүнө биздин Көксай маселеси боюнча 5000 гектар жерди берип жүргени баардыгыбызга ачык жана айкын. Жана ошолор Кыргызстанга кылган кыянатчылыктарын жана кол койгондорун жана башка келишимдерин жакын аралыкта сиздердин алдыңыздарга жана бул менин Facebook баракчама жайгаштырам. Андан кийин айтып кете турган нерсе, урматтуу кыргыз элим, мен Көксай маселеси боюнча Көксайга дагы кимдер кол койгон, кимдер эмнени кылышкан жана башка ушуга окшогон маалыматтарды алсам, ал жерге мен күнөөлүү эмесмин деген Талас областынын тургуну жана өзү Грозныйда чоңойгон жана түйү Чолпонбай болгон ошол Бабанов, Өмүрбек Бабанов ошого кол коюп, Көксай маселесин Казакстанга премьер-министр болгон убагында Казакстанга бериш керек деп, ошол жерде премьер-министр убагында Атамбаев президент убагында Казакстанга так кесе алар дагы өтүп кетишине себепчи болушкан экен. Бирок, урматтуу бир туугандар, сиздерге айтып коеюн, жакын аралыкта биздин канчалык жерлерибиз кетип калган, канчалык тоолорубуз кетип калган, канчалык мөңгүлөрүбүз, канчалык сууларыбыз кетип калган баардыгын силерге фактылар менен жана тиркеп, алардын колдорунун баарын силерге чыгарам. Кыргыз элиме кыянатчылык кылган инсандарды эртели кечтир эл булардын ууру экенин, жегич экенин билиш керек. Мен силерге айтып коеюн, 3 адамдын атын атайын. Бирок бир адам азыркы убакытта чоң кызматтардын биринде отурат, аны атабай турайын. Ошол адам Көксайга жана Кайнарга жана бул жактагы Шекерге приказ берип, кече 7-синде ар бир адамга 2000 сомдон таратып, чыккыла Талас областынын биринчи басалы, Талас областынан кийин андан кийин Бишкекке көтөрүлөбүз, бийликти алабыз, ой максатыбыздын баардыгы Бабановду чыгаруу деп ошондой эме кылышкан экен. Экинчи адам Кенжебек Бокоев жана Мирлан Женчороев дегендер. Булар Бабановдун чимкириктери, Бабановдун адамдары. Ошолор 2000 сомдон тараткан менде аудио запистери, сүйлөшкөндөрү жана башкалардын баардыгы фактылар бар. Ошого кыргыз элим, силер алданбагыла. Элим, уурулар, жегичтер, ушул убакытка чейин кыргыз элиме кыянат кылып келген инсандар эч убакытта Кыргызстанга жакшылык кылбайт жана кыла алышпайт. Ошого эч кимиңерди ууруларга, жегичтерге, кыргыз элине кыянатчылык кылган инсандарга эртең күнгө барыңар чакырам. Анткени мен жана башкалар ошол жерде Көксайда кыйналган, жана ошол жерде өлтүрүлгөн, жана майып болгон инсандарды жана башкалардын баардыгын көзүң менен көрүп, фактылардын баарын көрүп, чындыкты айтпай коюуга менин чындыгында аберим жол бербейт. Ошого элим, силерден суранам, кыргыз элим, биздин кандай жерлерибиз кеткенин, кандай биздин кыргыз элим, кандай бир туугандарым кыйналып атканын көрүп, жаным кейип жүрөт. Бирок Маймак маселеси жана башка Көксай маселеси жана башкалар боюнча Кудай буйрса, Куда кааласа силерге сөзсүз түрдө далил менен, факты менен чыгарып берем. Ошондо мен ушунча айдан бери айтып атканым, текке кетпегенин, чындыкты айтканым жана факты менен сүйлөгөнүмдү өзүңүздөр тандап жана талдап аласыздар деп толук ишенем. Урматтуу кыргыз элим, мен Бабановдун кол койгонун такыр уккан эмесмин. Бирок Көксай маселесинде менин эч убакта тиешем жок деп айткан, мен ал жерге эч убакта тиешем жок, жер үйдү бергенмин деп айтканы бул чындык болчу. Бирок мен кагазда 12-жылы премьер-министр Бабанов Өмүрбек Токтогулов иштеп туруп, өзүнүн колу турганын көрүп, Көксайдын элинин сыздаганын көрүп, Көксайдын эли куураганын көрүп, мен чыдай алган жокмун. Мен үчүн мындай аябай катуу бир сокку болду. Бабанов Талас областында болуп, ошол айылдан, кошун айылдан болуп, ошол жерди берип жүргени. Мен силерге айтып коеюн, 1921-жылы, 23-жылы, 25-жылы, 29-жылы жана
57-жылы жана 60-жылы 61-жылдагы биздин тарых бар экен ал жерде, урматтуу кыргыз элим. Ал жерде айтып атат, бардык өлкөлөр бөлүнүп аткан кезде бул жер кыргыз элине Көксай маселеси, ошол жерде жерлер, Майдантал жана башкалардын бардыгы бул Кыргызстанга тиешелүү деп документтер көргөзүлүп турат. Бирок ошол документтердин баарын көз жумуп, Бабанов жана биринчи очередь Мадумаров көз жумуп коюп, ошону берип жибергенин көрүп аябай таң калдым. Менде бир чамаданга жакын документтер бар. Алардын бардыгын укук коргоо органдарына сөзсүз түрдө өткөрүп берем. Ошолор буларга баа жана оценка берсин. Мен ошолордун баарын, документтердин бардыгын бара-бара сиздерге карталарды көргөзүп, бизге караганын бардыгын көргөзүп, эмне үчүн алар алып койгон бардыгын тарых менен баарын тастыктап, акырындан сиздерге түшүндүргөнгө колуман келишинче аракет кылам. Жакынкы аралыктарда ушуга окшогон чыккынчылардын, ушуга окшогон уурулардын ал жерде миллион деген, миллиард деген акчалар эметкенин, которулгандарын жана ошо бирөөлөрдүн кызыкчылыгы болгон бардыгын силерге тастыктап, далилдеп бергенге аракет кылам. Мен эч убакытта бирөөдүн боту жана бирөөдүн троллу фейк болгон эмесмин. Мага бийлик, мансап, кресло жана башка кызыкчылык керек эмес. Мага кыргыз элимдин келечеги керек, элимдин жери керек, элимдин келе турган менин бир туугандарымдын, мусулман бир туугандардын, урпактардын келечеги керек. Ошон үчүн колуңардан келишинче кайдыгер карабагыла. Кыргыз элим Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди ушу жолго азыркы убакытта мен дагылымда ушу уурулар менен күрөшөйүн деп канчадан бери кекиртекке жетип, колумдан келишинче өзүмдүн салым кошконго аракет кылып атам. Бирок булардын бардыгын бир аз гана убакыт керек. Мен сиздерге тастыктап, далилдеп, фактылар менен, негиздер менен кайсыл банкка Казакстандын банктарынан канча миллион доллар которулганга чейин силерге ачыктап бергенге аракет кылам. Менин аркамда силер туруп бергиле. Мен Аллахка жана силерге муктажмын. Ошо урматтуу кыргыз элим, чындык чыркырасын десеңер, келечек кенен болсун десеңер, патриот сатылбаган жана сатпаган үй үчүн, акча үчүн жана кресло үчүн келечекти сатпаган, силерди колдогон жана коргогон инсандарды силер коргошуңар шарт. Ошондо биздин келе турган урпактарыбыз мыкты инсандар чыгат. Мен кыргыз элим силерди жакшы көрөм. Мен ар дайым силер мененмин. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарды чакырам. Коркпойлу, колдойлу. Садыр Жапаровду до конца колдойбуз. Мына Садыр Жапаровду тааныбай аткан Адахан Мадумаров, Режеп Тайып Эрдоган эмеге Садыр Жапаровка зонтип көтөрүп, эметип сый урмат кылып, уважение кылып атканын көрүп, аябай сүйүндүм. Кайсыл президентке ошондой кылды? Мына мусулмандын кичпейилдиги, адамгерчиликтүүлүгү, бир туугандуулугу жана биздин бир атанын балдары экенибиздин далили жана бул эмеси фактысы. Жана тааныбайм деген Мадумаров ошолорду көрүп уялсын. Дагы деле аны жамандап, буну жамандаган токтотсун. Убагында катачылык кетирип, 2008-жылы кайын журту Казакстанга биздин жерлерибизди карматып жиберген уялсын. Жана башын ийинге тыгып отурсун. Эки бажа Бабановдун аялы казакстандык, жана бул эмен Мадумаровдун аялы казакстандык. Эки бажа кыргыз элимдин жерин ыдыратып, ар бир жакка чачып жибергени, ар бир жакка берип жибергени мени өкүндүрөт. Менде 4 видео бар. Көксай боюнча. Көксай эмне болгон? Баштан аягына чейин айтылган. Көксай маселеси кандай болгон? Полный бүттүгү, чындык жана фактылар. Ал жерде 5000 гектар жер айдалбай Казакстанга өтүп кетип, ошол 5000 гектардын үстүндө 5000 гектар адамдардын дыйкан чарба деп коет, жана жеке мүлк жана үлүш жери деп коет. Ошо үлүш жерлер айдалбай 2013-жылдан бери адамдар эчтеке кыла албай кыйналып аткан адамдарды көрүп, чындыгында унчукпай кое албайсың. Ошо урматтуу кыргыз элим, 4 видео бар. Мен жакынкы аралыкта бир-бирден жүктөйм, 2-3 күндөн кийин. Ошондо бардыгыңар бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басып койгула. Ошондо өзүңөрдүн биздин кандай жайлоолорубуз, кандай жерлерибиз кетип калганын өзүңүздөр карап баа берсеңиздер болот. Урматтуу кыргыз элим, ошого барыңыздар чакырам, коркпогонго чакырам.
Бул видеолордун бардыгын Маймак боюнча, Көксай боюнча кимдердин колу болсо бардыгын силерге ачык, айкын чыгарам. Жана менде бир канча документтер бар. Алардын бардыгын мен азыр сүрөткө тартып эметип койдум, коюп койдум. Жана документтердин полный бүттүгүн азыр жөнөтчү жакка жөнөттүм. Укук коргоо органдары аны алып, буйруса өздөрү чара колдонот деген чоң үмүт жана ишеничим бар. Жана ошол документтердин бардыгын, бизге тиешелүү бардыгын бүттүгүн бардыгын кыргыз элиме сөзсүз түрдө жаркыратып чыгартам. Жана өзүм чыгарам ошолорду. Ишиңерге ийгилик. Мен кыргыз элим силерди жакшы көрөм. Ар дайым элим бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгаралы, тааныбай аткандар тааныбай жүрө беришсин. Бирок биз өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек, өсүү жолуна түшүшүбүз керек. Ошон үчүн ар кимиңиздерди колдогонго жана коргогонго чакырам. Иштеп аткан адамды көрө албай аткан адамдардан Аллах сактасын. Иштеп аткан адам эл үчүн, жер үчүн келген инсандарды колдойлу жана коргойлу. Урматтуу кыргыз элим, фейктер, троллдор командасы, ушул боттор командасын билип алыңыздар. Алар кимдер? Айрыкча Мадумаровдун командалары. Алар мени ушунчалык душман көрүшөт. Жок, силер Мадумаровду урушкула. Эмне үчүн Көксайга кол коюп койгон? Ошол мен силерге мындай айтайын. Мурда 7-чи чакырылышта шайлоого келген убакытта Эмир деген көксайлык байке суроо берген убакытта Көксайды эмне үчүн Көксайдын өзүнөн болот. Көксайды эмне үчүн сатып жөргөнсүң? Көксайды эмне үчүн берип жөргөнсүң дегенде колунда микрофонун таштап качып кеткен. Ошол видеолоруна чейин бардыгын жакын аралыкта факты менен жооп бере албай койгонун бүттүгүн силерге чыгарам. Ал жерде Дагыл Мадумаровдон башка 2 адамдын колу бар. Бирөө Бабанов, бирөө азыркы убакытта атын атабай турам, бийликте турат. Ал адам Дагыл ошол бийликте туруп айылдарга команда берип, давай чыккыла деп 2000 сомдон 5000 сомдон таратып аткандарын жана алардын жазышкандарын жана аудио запистерин бизге келип чыгып атат. Ошого аларга Кудай буйруса, Куда кааласа бүттүгүн чыгарып, бүттүгүн элге ачыктаганга аракет кылабыз. 30 жылдан бери мите курттар бизди кемирип келген. Эми будан кийин ууруларга, жегиштерге, канкорлорго, кыргыз элине кыянатчылык кылган инсандарга жем болбоого баарыңыздарды чакырам. Ишиңерге ийгилик. Урматтуу бир туугандар. Мен бир нерсени баса белгилеп айтып кетким келет. Ушул убакытка чейин канча фактылар болбосун, канча негиздер болбосун, эч убакытта Сооронбайдын убагында, Атамбаевдин убагында, Отунбаевдин убагында жана Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында эч бир коррупционер, эч бир ууру жооп берген эмес. Анткени алар мандемге барып, тандемге барып, кыргыз элиме кыянатчылык кылып жүргөн үчүн, урматтуу элим, эч убакытта чындык жеткен эмес. Ошол жерде элдер өлтүрүлгөн, аттырылган, үйүнөн наша ташталган, машинасынан наша ташталган, патстава кылган, камап жиберген, майып кылган балдардын баардыгынын үйүнө жетпей калган. Эми чындыгында патриот, кыргыз эл үчүн күйгөн Садыр Жапаровго окшогон мыкты инсандар келген үчүн бул иштердин баардыгы ачык, айкын, баардыгы тергелип жана баа берилиши керек. Өзүңөр билесиңер, мына жерде адамдар факты бар, эмне үчүн айтпай жүрөсүң деп атат. Факты, 90 баланы ким өлтүрдү? 2010 жылы 7 апрелде. Эмне үчүн ал каралган эмес? Карамандай каршы турган ошол убакытта ошонун каралышына июнь окуясы боюнча 24-июнда эмне болду эле? Июнь окуясында 447 бала өлүп кеткен. Ана факты, эмне үчүн ага иш козголгон эмес? Мына факты. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Дачасы боюнча 17 жылы 40 адамды кырып койгон. Эмне үчүн буга иш козголгон эмес? Башкезер Батукаевди 28 адам чыгарып берген. Үстүндө Зарылбек Рысалиев жана Айда Салянова турган. Аны Атамбаевдин көрсөтмөсү менен чыгарып жүргөн. Эмне үчүн ушулар козголгон эмес? Ушуга окшогон жанагыл тетистеги миллиондор 386 миллион, ат иш 600 долларга булар эме болгон эмес, каралган эмес. Жана бул эме боюнча
тарыхта музейдеги миллиондор боюнча бир эле ат 28 000 еврого, бир эле жамбашка кое отурган 100 000 сомго алынган. Эмне үчүн булар каралган эмес? Ошол убакытта алты баштуу ажыдаарлар, уурулар, жегичтер, камкорлор отурган. Ошого бир туугандарым, ушулардын бардыгы ачыкталсын десеңер, кыргыз элине кыянатчылык кылгандардын бардыгы жазасын тартсын десеңер, ушунча фактыны көрүп туруп, угуп туруп, унчукпай коюуга болбойт. Колуңардан келишинче Садыр Жапаровду, Камчок Кыдыршаевичти колдогула жана коргогула. Иншалла бардыгы жакшы болот. Ар кимиңиздердин ишиңиздерге ийгилик. Көрүшкөнчө мен эфирден чыктым. Ассаламу алейкум. Ушул видеону, урматтуу кыргыз элим, ушул видеону ютуберлер бардыңар чыгаргыла. Жакын аралыкта кыргыз элимдин жерин саткандардын бардыгына фактыларды чыгарып, видеолорду чыгарам. Ошондо ютубка жайгаштыргыла. Булардын жүздөрүн баары көрсүн. Мен бир нерсе айтып коеюн. Эч убакытта бир заводу жок адам азыркы убакытта Кыргызстанда эң олигархтардын бири Бабанов. Бабанов жер үй алтын кенинде 20% акциясы бар. Шыр алтын кенинде акциясы бар. Андан кийин Чаткалда кен бар, ошол жакта акциясы бар. На, силерге кыргыз элимдин экологиясын, экономикасын талкалагандар ушулар. Бул факты. Анан Сарыбала Сапар Исаков Атамбаевдин убагында акча иштеп, Россияга барып 36-34 миллион долларга, бирөө айтып чыкты 30 деп. Мен жок, буну 3 жыл мурун билгем. 36-34 миллион долларга клиника салып койду. Биз ушулар клиника салсын. Бабанов барго рейдерлик жол менен эмени Автарнакты Бакиевтердин кеткенден кийин, андан кийин тигил АКБ Кыргызстанды жана башка жерди басып алсын деп, шаардагы, таластагы жана башка жерлерди басып алсын деп, биз булар үчүн Кыргызстанды жараткан эмеспиз. Жана Кыргызстанды буларга бир подарка болсун, же башка болсун деген эмеспиз да. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, так кезе таза түшүнүп алгыла. Баарыңыздарга айтар элем. Андан кийин айтып кете турган нерсе, урматтуу кыргыз элим, бай болуп чыга калды. Мына мен баймын, акчага муктаж эмесмин деген адамдар Пензага завод салып койду. Салсын да Таласка салсын. Таласта канча деген элдер жумушсуз жүрөт. Кыргызстандын 7 областына салсын. Ошондо сен элдин алкышына татыйсың. Ошол урматтуу кыргыз элим, ушуга окшогон урууларды колдогула, коргогула, буюрса биздин келечегибиз кенен болот. Боттор, троллдор билем силерди. Силерди атайын бир компьютерлорду коюп алып, 500 доллардан төлөп, ошол 500 доллардан алып жүргөн адам жакында эле Бишкектен трехкомнатный квартира алды. Так кес айтып коеюн, силердин жумушуңар ошол. Мени сөгөсүңөр, мени тилдесиңер. Бирок силер мени сөксөңөр, мени тилдесеңер, эч убакта мени сындыра албайсыңар. Бир Аллахтан башка. Мен Аллага ишенем, аркамда калдыган калкка ишенем. Мен так кесе айтып атам. Садыр Нуркожоевич, Камчок Кыдыршаевич бизди колдойт жана коргойт. Эмнеге? Анткени патриотторду, мыктыларды, фактылардын бардыгын алып келген адамдарды алар кайдыгер карабай, ошого баа берип, уурулар түрмөгө, бийлик элге болуш керек деген инсандардын бири. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Кудай буйрса, Кудай кааласа, көрүшөбүз.